Карлар үйүндө бир эжекеси тартып кеткен элек. Анан көпчүлүк сураган кайсы даректе номерин тапсак болобу деп ошол эжекеге кайра зыярат кылган келдик. Келип мен носки токуйм деп айткан. Ошо носки сатып алалы деп келдик. Жакшыбы? Эсен амансызбы? Мени таныдыңыз, таныган жоксузбу? Таныдым да. Таныдыңызбы? Таныдым да. Өзүңүз кандайсыз? Жакшы, иштер жакшыбы? Жакшы. Аман эсенсизби? Носки алайын деп келдик эле да. Үйдө калды эле. Биякта. Барбы носкилер? Бар. Алып чыктырайынбы? Ошонтпайсызбы? Майлы. Мынага şu карындашыма бит аперген жаман сооп. Мындай коляска керек болот да бирде. Электрический апергениңде şu карыганда бир жыга айдан. Электрический? Буйруса, макул. Электрический болсо электрический. Кудай кылам деген балдар бар да, Кудай. Ооба. Нага сен сурар. Болду. Мен колумдан келбей болса береде 15 ай калам. Бiri pazarga olsun. Как раз. Ишиңизге ийгилик болсун. Буюрса, носкилериңиз көбүрөөк өтсүн эми буну. Бул носкини канча убакытта тиктиңиз? Мен bu носкини 2 жан ремонттон кийин түшкөндөн кийин токудум. Жакшы токусам 1,5 күндө бүтүрөм. 1,5 күндө бүтүрөсүз. Жакшы токусам. Анан сизди көп адам сураганда менденчи. Анан мен убакыт болбой көрүүчүлөргө айта албай аттым эле. Бияка көрүүчүлөргө айтып коеюн, бул жер Сузак району Октябрь айылы Абдрахманов 11А дарегине жайгашкан. Ушул жакка келип, ушундай байпактарды алып кетсеңиздер болот. Анан айта кетчү нерсе, бул жакта коляска бир аз жетишсиз экен, электрондук. Анткени апаларыбыз өз колу менен өзүн түртүп бир аз кыйналат экен. Бир 4-5 коляска болсо жакшы болот эле. Элибиз кайрымдуулук кылып кое турган мындай биздин март азамат акелерибиз, байкелерибиз, эжелерибиз бар. Ошолорго кайрылуу жасайбыз. Ал эми бул жактын толук дарегин дагы бир жолу видеонун астына жазып коем.